Videonun başında jigitler men sizlerge o Valbes taksinin emesine keldim, ofisine keldim. Mende lisenziya бар, lisenziya алгам билесиңер. Эгер lisenziya силерде дагы болсо, lisenziya алган болсоңор, Valbes'in ofisine келип, пока азыр катталып койсоңор болот. Эмнеге дегенде, азыр жөн гана регистрация кылып каттап атыптыр. Толук кандуу иштей эле экен. 30-унан баштап старт кетет дейт. 30-унан баштап толук кандуу иштеп баштайбыз дейт. Силер толук кандуу иштейсиңерби же тестовый режимде иштейсиңерби деп мен өзүмдү кызыктырган суроолорду берип, өзүмө керектүү маалыматтарды алып чыктым. Толук кандуу иштеп баштайбыз дейт. Анан азыр силерде мындай объявление жок, эч жерден окубай жатабыз, көрбөй жатабыз десем, биз объявление берелекпиз эч жерге дейт. Досторунан, туугандарынан, WhatsApp группалардан угуп эле келип катталып кетип атат. Азыр бир 200дөй водитель катталды дейт. Эгер объявление берчү болсок, биз могу жерден каттап жетишпей калабыз деп ошого объявление берелекпиз. 30-унан старт кетет, толук кандуу иштеп баштайбыз дейт. Анан башында иштеп баштаганыңарда заказ аз болот, водительдерге кандай условияңар, кандай шарттарыңар бар десем, башында бонустар каралган дейт. Цифранан адашып калышы мүмкүн жигиттер. Бренди барларга 6000, бренди барларга 7700, бренди жокторго 6600 деди окшойт бонусту. 12 саат линияда жүрсөң, ушундай бонус каралыптыр. Кудай буюрса толук кандуу иштеп баштаса, Яндекске дагы бир конкурент пайда болду буюрса. Конкуренттин баары жакшы, конкурент болгон жакшы. Эгер лицензия алган болсоңор, лицензияңар бар болсо, келип азыр катталып койсоңор болот. Анан кайсы жерде экен адрес десеңер, Гражданская 42, Восток 5-те. Пока азыр менде жаңылык ушундай жигиттер, интервью алганым жок. Булар өздөрү дагы жарыя бере элек экен, ошондуктан интервью албадым. Балким кийинчерээк интервью алып калат чыгарбыз. Интервью албасак дагы мен өзүмдүн каналымдан силерге маалымат берип бөлүшүп турам жигиттер. Жумуш кандай болуп жатат, Valbes'те бонустары кандай болуп жатат, заказ барбы, жокпу, төлөмдөрү кандай болуп жатат дегендей кыскасы каналга катталбай көрүп жаткан болсоңор, каналга катталып койгула. Ошол тууралуу маалымат берип турам. Анда жумушту баштадык. Жигиттер, ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп жатсаңар, Эксперт таксопаркты сунуштаймын. Эксперт таксопарк такси тармагында көп жылдан бери эмгектенгендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукка жана туруктуулукка кепилдик берет. Эксперт таксопарктын эң эле башкы өзгөчөлүгү бул тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Тарифтерди өзүңөр каалагандай настройкалап иштесеңер болот. Ал кандай тарифтер, аны кандай настройкалап издесеңер, анда биринчи тариф ар бир заказдан 4 сом. Жок, ал болбоду, мага ал жакпады десеңер, анда экинчи тариф ар бир заказдан 2%. Жок, аның да жакпады десеңер, анда мен тандаган, дайым мен иштеп жүргөн тарифти тандасаңар болот. Бул мага жаккан эң эле жакшы тарифи. Мага ушул тариф жагат да, бул суткасына 55 сом. Канча сом иштесең дагы суткасына 55 сом гана төлөп коюп иштей бересиң. Бул мага өтө ыңгайлуу. Эксперт таксопаркка кошулуп, фото көзөмөлдөн өткөндөн кийин балансыңарга 100 сом саламдашуу бонус түшөт. Дагы кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал кандай десеңер, досуңду чакыр программасы бар. Бир досуңарды алып келсеңер 1000, экөөнү алып келсеңер 2000, үчөөнү алып келсеңер 3000. Кыскасы, досуңарды алып келгенче кошумча каражат тапсаңар болот. Айдоочуларга 24 саат бою техникалык колдоо көрсөтөт. Кыргызстандагы ишенимдүү өнөктөш Эксперт таксопарк менен биргеликте иштеп, жакшы киреше тапкыла. Барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум жигиттер. Барыңардын кутмандуу күнүңөр менен 26 март 2026 жыл, күнгө болсо бейшемби. Бая бизде түштүкчө айтканда пайшембе. Өлбөгөн жанга жазда келет дегендей. Жазда келди 2026 жыл туугандар. Акчардакта болсо жууганым жок. Кечээ күнү жуугам, ошол боюнча бүгүн ушундай эле жумушту баштайбыз, Кудай буйрса. Саат 7-ден 15 минута өттү жигиттер. 99% зарядыбыз бар, пробег 0-гө түшүрүп койгом. Так, коэффициент бар, синий зона бар. На линия койдум. Плюс 60 менен чүй 20-71 экинчи точканы көрбөйбүз тилекке каршы. Так, бул заказ менен шлагбаумга барат экенбиз. 9 километр 18 минутта. Мага өткөнкү жумада 2700 сом 81 заказ бонус берген болчу. Анан жасабай койгом да, иштебей койгом. Бул жумада болсо 3000 сом 69 заказга бонус берди. Анан бажырайып экранда көрүнүп турса, иштебей кое албайт экенсиң. Бул жумада иштейбиз, там ошондуктан экинчи точка көрүнбөйт. Качан келип на местан басканда анан экинчи точка көрүнөт.
Эмнеге дегенде өткөнкү айда платина же золото дегендерге жетпей калган. Ошондуктан 1 ай бою экинчи точка көрүнбөйт. Саламатсыздар. Так, жигиттер, 18 минутта 297 сом бул заказды аяктадык. Азыр дагы бир заказ алгам. Плюс 130 мен алдым. Бул заказ 326 сом болот экен, бонустар кошулуп. Так, на место. Патриса Лумумбу дейт. Саламатсызбы? Чыга албай калдык, катуураак чыгып. Так, жигиттер, 23 минутада келдим, 239 сом. Так. Эме Денсиапина ремонт пробка ямая. Ошону айынан кечигип келдим да. Экинчи точка көрсөтсө бул жакка келбейт болчу муну. Экинчи точка көрсөтпөйт, айла жок. Алып эле барып, на местаны басып эле поехали десең эле. Ушул жактарды көрсөтөт кой. Азыр дагы бир заказ алгам. Ал заказ 130 мен алгам. Алейкум ассалам. Жалда калды, катуураак чыгып. Так, жигиттер, 25 минутада Бишкек паркка келип калдык. Так, ошондо 306 сом болду. Яндекс кошуп берет экен, ошондо 336 сом болот экен общий. Вай, ичим ооруп кетти. Вай, ичим ооруп кетти. Вай деп эле жеткичекти адамды кыжалат кылып жиберди. Кайсы мезгилде коюп жиберет деп. Чын, мындай ачык аял экен да. Баласы менен сүйлөшүп келди. Ай, ичим ооруп кетти. Ай, ичим ооруп кетти деп эле. Кыжалат болуп кеттим жеткичекти. Плюс 70 менен. 1 минут подача. Саламатсызбы, Жомарт Бөкөнбаев ага, э? Так, жигиттер, 8 минутта 104 сом. Здравствуйте. Так, жигиттер, 2 минутта 81 сом. Мага могул жерде түшүнүксүз болгону коэффициент 100, анан 1300 деп турат да. 1300 сомдук коэффициент болбосо керек. 1300дөн заказ алгандар болсо, же болбосо ушул коэффициент мо 100 сомдон 1300 сомго чейин деген. Ушуну түшүнгөндөр болсо, түшүндүрүп, комментарийге түшүнүктүүрөөк кылып жазып кетсеңер. Мен буга такыр эле түшүнгөнүм жок да, акылым деле жеткен жок. Бул жерде 30 сомдон 260 сомго чейин же 160 сомго чейин деген коэффициенттин немеси көрүнчү эле. Азыр болсо 100 сомдон 1300 сомго чейин дейт. Бул жерде коэффициенттин эмес, бул жанагы заказдын суммасын жазып койгон окшойт. 100 сомдон 1300 сомго чейин заказ аласың дегендей. Билбейм, кыскасы айтор түшүнбөдүм. Так, жигиттер, Вальберс өзүнүн жанагы каналына кошуп койду эле, WhatsApp каналына. Азыр бул жерге да коюп коем, бул жерден да чыгат. Бул жерде WhatsApp каналындагы кандай маалымат бар, ошону силерге окуп берип коеюн. Урматтуу айдоочулар, тесттик ишке кирүүгө 5 күн калды. Колдооңуздар үчүн рахмат дейт. Айдоочу болуп иштөөгө кызыккан досторуңузга маалыматты жиберүүнү улантыңыздар. ВБ такси командасы, Борбордук кеңсе, Бишкек, Гражданская көчөсү 42 107 кабинет. Байланыш номери 996 706 00 71 00. Кыскасы ушундай. Бул жагы астында орусча экен, башка маалымат жок бул жерде. Мен бул өздөрүнөн сурадым. Тестовый режимде иштейсиңер десем, жок, толук кандуу иштейбиз деди. Бул жерде болсо тестовый режим дейт. Кыскасы мындай түшүнүксүз да, кыскасы жигиттер. Короче, ушундай маалыматтар. Тестовый режимде иштейби же толук кандуу иштейби, кандай болсо дагы иштейт экен да. Кыскасы $1 000 000 чачып баштайт эми Вальберс такси.
мындан ары жумушун улантып кетүү үчүн миллиондорду чачпаса жумуш жүрбөйт, жумуш уланбайт, жумуш башталбайт дегендей да. Кыскасы бул таксини баштап кетүү дагы өтө кыйын. Бирок Валбес таксиде акча моонон да. Яндексте моонон болсо акча, Валбес компаниясында моонон акча. Кыскасы ушундай. Заказ жок, заказ күтүп олтурам жигиттер. Заказ күтүп олтурганча мага ой келип жатат да, кызыктын баары эми башталчудай. Эмнеге дегенде Яндекс менен Валбес компаниясы экөөсүнүн тең акчасы көп, эми көрө жатарбыз. Эми кызыктын баары эми алдында болот окшойт буюрса. Саламатсызбы? Так, ортодо 2 точка бар экен, Так, жигиттер, 42 минутада А точка менен Б точканын ортосунда дагы 2 точка бар болчу. 43 минутада ожиданиясы менен ушунча жүрдүм. 378 сом. Саат 12 болду жигиттер. 7-нен өткөндө чыккам жумушка. 7-нен өткөндө чыксам 8, 9, 10, 11, 12. 5 саат жумушта болуп турмун. Ошонун ичинен 5 сааттыр ичинен 1 саат линияда болгом жок, ошондо 4 саат. 4 саатта 7 заказ 1455 сом иштептирмин. Үйгө кеттик. Үйгө барып чайды ичип, эс алып, анан бир аздан кийин чыгабыз. Assalomu alaykum жигиттер, баарыңардын кутмандуу күнүңөр менен. 27 март күнгө жума болуп калды. Баарыңардын жумаңар марек болсун, окуган намазыңар, кылган дуаңар кабыл болсун. Кечеги ролик боюнча жигиттер, кече күнү түштөн кийин чыгып иштеймин дедим эле, бирок кече күнү түштөн кийин чыгып иштей албадым. Менде дагы жашоо бар, жашаш керек, жашоо ушунусу менен кызык да. Могу карабайсыңарбы жигиттер? Мен да кече күнү бир аз ушундай жумуштар болуп, кече күнү түштөн кийин чыгып иштей албадым. Анан кечинде чыгып иштедим, кечинде чыгып 5-6 заказ жасадым. Короче, кече күнү бир 3000 сом иштедим да. Таксиге чыгып иштесемби деп кызыгып жүргөндө, же болбосо арендага алып иштесем, аренда менен таксиге иштеп турсам пока дегендер, азыр таксиге кызыкпай эле, таксиге келбей эле турганыңар жакшыраак. Эмнеге дегенде, таксиде жумуш өтө эле сылабый. Аренда чыгышы мүмкүн, бензинге чыгышы мүмкүн, бирок өзүңөргө ашпайт да. Азыр пока сезон баштала элек. Азыр эптеп эле ушинтип, эптеп аренда чыгарып, эптеп бензинге чыгарып, ушинтип эле күндөр өтүүдө тайтор. Каналга катталбай көрүп жаткан болсоңор, каналга катталып койгула. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат, аман эсен болгула.